Саламатсыздарбы достор, сиздер менен кайрадан Балапан шоу аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Айдана, сен кубанычтуу болсоң, мен да өтө кубанычтамын. Салам достор, 7 каналдын Балапан шоу көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Айдана, ак бата деген сөздү уктуң белең? Жок. Мен уккам да, ак бата деген ресторандар бар, кел санайбыз. Ак бата деген чайхана бар. Ак бата деген өзү кыргыздын касиеттүү сөзү бар. Бул ак бата деген кыргыздын каны менен, жаны менен жаралган өзгөчө касиетке ээ. Эмне үчүн бата деп алай айтабыз? Бата бул ар бир кыргыздын төрөлгөндөн баштап акыркы сапарга узатылганга чейин эң мыкты касиет менен коштолуп жүрөт экен. Кандай десек, ак бата деген бала төрөлгөндө бата берилет, той бергенде бата берилет, үй тиккенде бата берилет, же болбосо алыс сапарга кетип атканда сөзсүз апаке батаңызды бериңиз, анан мен жолго чыккантам деп айтасың, Сен да ошентесиңби? Мына ушундай бата деген сөздү алып жүргөн бизде өзгөчө конокторубуз келген. Ак бата би студиясы биздин конокто. Саламатсыңарбы? Салам. Кандайсыңар? Жакшы. Манай жакшыбы? Ооба. Кандай келип алдыңар? Жакшы. Баарыңар сулуу экенсиңер, Ак бата би студиясынын өзгөчөлүгү Айдана, Кыргызстан эмес, чет мамлекеттеги бардык фестивалдарга, конкурстарга барып, баш байгени багынтып келген студия бизде коноктор. Анда ушундай коноктор менен таланттуу, өнөрлүү, сулуу кыздар, жигиттер менен таанышалы, Таанышып баштайлы анда. Сизден баштайлы, келиңиз. Мен Кубандыкова Аруке, 11 жаштамын, 5-класста окуйм. Мен Дүйшөнкулова Айлонмун, 9 жаштамын, 3-класста окуйм. Менин атым Камил, мен 10 жаштамын, 3-класста окуйм. Менин атым Айдими, мен 10 жаштамын, мен 4-класста. Менин атым Айбике, мен 5-класстамын, 11 жаштамын. Менин атым Жасмин, мен 4-класста окуйм, 10 жаштамын. Менин атым Амина, мен 2-класста окуйм. Менин атым Адель, мен 7 жаштамын. Ак бата би тобу силер кандай бийлерди билесиңер? Биз көпүрө, жорго, стюардесса бийлерин үйрөндүк, дагы түрлөрүн үйрөндүк бийлердин. Азаматсыңар. Камил, айтсаң, би эмес, биден дагы эмнени башканы үйрөнөсүңөр? Мисалы, спортивный гимнастикадан сабак өтөт деп уктум да, ошол туурабы? Ооба. Спорттук гимнастикадан эмнени үйрөнөсүңөр? Ошол жөнүндө айтып бергилечи. Шпагат, жана чуркону, жана мостик турган, жана сальто, дагы стойка. Биринчи биге келдиңер дейле, кыздар, балдар. Анан эмнеден баштайсыңар? Биз сабакка келгенде чуркайбыз, басабыз жана көңүлдөрдү жасайбыз. Азаматтар. Эми бүгүн Айдана өзгөчө кызык болуп турабы? Ошол сонун кийинип келиштир, кыздар, балдар. Бүгүн бизге 7 каналга Балапан шоу көрсөтүүбүзгө кайсы бийди алып келдиңер? Стюардесса. Жана жорго бийин. Жана жорго бий, Кыздар, балдар, айткылачы, ушул жакында ушул сонун кийимиңер менен, стюардесса бийиңер менен, жорго бийиңер менен каяка баргандасыңар жакында? Кандай максаттарыңар бар? Биз жакында Турция мамлекетине барып, Стамбул шаарына барып бийлеп келебиз ушул бий менен. Ушул стюардесса бий менен, Ал жака канча күнгө барасыңар, Камил? 5 күнгө барабыз. Бул барышыңар фестивальбы? Ооба. Биринчи жолу чыгып баратасыңар, Самолетко ким түштү эле мурун? 4-өңөр, 5-өңөр түштүрсүңөр, Калганыңар биринчи жолу түшүп атасыңар, Ооба. Корккон жоксуңарбы самолетко түшкөндө? Жок. Мага кызык болуп атат. Чемоданыңар аябай сонун экен. Анын ичине эмне саласыңар? Бул чемодан реквизит. Бунун ичине биз Формаларыбызды, формаларыбызды салабыз жана сахнага чыкканда ушулар менен билебиз. Ай, азаматтар. Өтө кызык болуп атса керек досторубузга. Сага да кызык болуп атабы? Кандай сонун бий деп, Стюардесса деген бул кандай кесип? Айдана, стюардесса бул борт ичиндеги, самолет ичиндеги тейлөөчү кызматкерлер болуп саналат. Биздин Манас эл аралык аэропортунда дагы мына ушундай тейлеген кыздарыбыз, балдарыбыз бар. Андыктан Ак бата би студиясынын бийчилери мына ушул стюардесса аттуу бийди ушул Манас эл аралык аэропортунун кызматкерлерине жана жалпы кыргыз элине, ошонун ичинде сөзсүз түрдө биздин көрсөтүүнүн
көрүп аткан досторго арналат деген ишеничте. Анда кезекти мына ушул эң сонун керемет стюардесса бийине берели Ак бата би тобунун аткаруусунда. Көңүл буруңуздар. Манас эл аралык аэропортуна Ак бата 777 самолету кондо. Сапарлаш болгонуңуздарга рахмат. Балдарыма кызык болуп атат. Силер биге кантип келип калдыңар? Ким силерге сунуш кылды? Мен мурун бийге баргым келбечи, бирок көп билечим. Анан бир күнү мамам айтты мага. Анан барып көрдүм, жакты, бийлери сонун экен. Анан ушинтип барып калдым. Мен кичине кезинде мында папам
Газпромдо иштечү эле папам айтып аткан биге эме качпайсыңбы деп ошого качып кеткен. Демек атаңдын сунушу боюнча азыр жагабы биге качкан? Ооба, абдан жагат. Азаматсыз. Мен биге өзүм катышкым келчү да, өзүм врач айткан болчу биге барыш керек деп. Бул Камил сага суроом да, ушунча кыздын арасында жалгыз бийлейсиң. Анан мындан да башка кыздар бар да, топто, группада. Ооба. Анан ушул кыздардын арасында жалгыз бийлегениң сага сыймыктанасыңбы же жакпайбы? Жалгыз баламын дебейсиңби? Сыймыктанам. Себеби мага би жагат, жана кыздар жана мени да сыйлашат. Ай Азамат, бардыгы сени жакшы көрүшөт экен, Так, Айдеми? Мен кичинекей кезимде биге барган жокмун. Азыр биге барып Акбатага барып, мага аябай жакты. Азаматсың. Мен биге спорт катары эле баргам, бирок барып атып мага би жагып калып, ошодон бери барам. Спорт катары спорт менен машыгышым керек деп келип, ошон менен би аябай жагып, бичи болуп кеттиң, Азаматсың. Ясмин? Эжем кичинекей кезинде Акбата студиясына барган, көп билерди үйрөнгөнүнөн мен да анын аркасынан ээрчип билерди үйрөндүм. Азаматсың. Амина? Мени бирге мамам алып келди, мага би Лекен аябай жагат. Азаматсың. Мирзада эжем кызык болуп атат. Сиз кичинекей кезиңизде ким болом деп кыялданчысыз? Айдана, мен көп кыялданчумун. Мен теле алып баруучу болом, эфирден менин жүзүм таанылат, анан атамдын атын чыгарам. Ошону менен эле бирге мен бийчи болом, ырчы болом, сахна жылдызы болом жана маданият кызматкери болом деп кыялданчумун. Бирок кыялыма жеттим. Мирзада эже, анда достордон сурабайлыбы? Акбата би студиясынын бийчилери келечекте ким болгуңар келет деген суроону беребиз да. Кана Арукеден баштайлы. Мен келечекте дизайнер болгум келет. Азаматсың. Мен келечекте доктор болгум келет. Азаматсың. Мен келечегимде ырчы болгум келет. Ай Азамат. Мен келечекте милиционер болгум келет. Мен келечекте сүрөтчү болгум келет. Мен келечекте стюардесса болгум келет. Ай Азамат, кол чаап коелучу. Амина? Мен стюардесса болом. Мен дагы стюардесса болгом. Ай Азаматсың. Кудай тилегиңерге жеткирсин, Кудайым буйрса. Айдана, достор, билесиңерби? Ушул Акбата бий тобу бир гана стюардесса бий эмес, бийлердин ар улуттун түрлөрүндөгү бийлердин түрүн бийлешет экен. Мисалы, кыргыздын бийи Жорго бийи, андан сырткары өзбек бийи, испан бийи, деги эле бардык улуттун бийлерин бийлешет экен. Ошонун катарында кыргыз бийин толуктап келет. Кыргыз бийи кайсы бийин билеп келесиңер бүгүн? Жорго бийин. Анда эмесе Акбата бий студиясынын аткаруусунда Жорго бий назарыңыздарда. Kırgızımdın yerinde kara jorgo beylengen, Karkıranın belinde düğneli büt görgön. Hey, tekti Kırgız elinde, köpçüyümde toy bolgon, kalın jurttun aldında
киши чубалган, бархыттан кемсел кыналса, кош этек көйнөк буралган. Кыргыз бийлер бийленсе, тойлордо сонун ой калган. Чет элден келген меймандар кызыгып ичтен толгонгон. Күлүп жорго таптаган, элимден чыккан саяпкер, бүркүт чумкар шаңшытып кондурганы мүнүшкөр. Жаратылыш жаны бар, ала тоосу салкын түр, ысык көлү жайлоосу ырдыйыне себепкер. Кыздар балдар, айтсаңар, ушул костюмдарыңарды тиктирип, же болбосо силерди алыска жөнөтүп аткан, жардам берген кимдер бар силерде? Бул костюмдарды бизге ата-энелерибиз тиктирип беришти. Ай азаматтар. Биздин ата-энелерибиз бизге демирчү болушат. Ай азаматсыңар. Ошондуктан биз ата-энелерибизге Ыраазычылык билдиребиз. Ай азаматтар, кол жаап коелучу биздин ата-энелерибизге. Бар болуңуздар ата-энелер. Айдана билесиңби? Эгерде ата менен апа биринчи өздөрүнүн балдарынын талантына, же болбосо өнөрүнө көңүл бөлүп, мына ушундай студияларга алып келип, чет өлкөлөргө чыгып жардам берсе, бала дагы ошончолук кызыгуусу өзгөчө болуп орун алат экен. Байкайсыңбы? Ооба. Сенин апаң дагы жардам береби сага? Мага апам да аябай жардам берет. Ошондуктан мен азыр сиз менен эфир алып жатам. Ай азаматсың. Анда эмесе көпкө күттүрбөй биздин кыздар балдарыбыздын дагы ыраазычылык сөздөрү бар экен. Мына ошол ыраазычылык сөзгө кезекти берели. Аруке, ушул жерде турган досторго, ата-энелерге, же болбосо мугалимдериңерге, курбуларыңарга салам жолдосоңор болот. Арукеден баштайлы. Атам апама жана мугалимдерге салам. ата-апамдарга рахмат, мугалимдерге салам. Атам апама рахмат, жана мен тренериме салам жолдойм, жана окуткан эжеме, жана досторума. Мен ата-энелерге, апам атага, братишкама салам. Мен курбуларыма, ата-энелериме, мугалимдерге салам берем. Мен ата-энеме, курбуларыма, класс жетекчиме жана мугалим эжелерге салам жолдойм. Мама апама салам. Атама мамама рахмат. Азаматсыңар достор, балдар, баарыңарга ыраазычылык билдиребиз. Биз силерди дагы эфирден күтөбүз, Айдана. Дагы көп бийлерди үйрөнүп, бизге келип, досторго бийлеп берип, чыгармачылык эргүүңөрдү ардай бериңерге ишенебиз жана күтөбүз, Силерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болгула, бактылуу болгула, Акбата би студиясы силерге ыраазычылык билдирем. Силерге чоң рахмат ушинтип келип бизге бийлеп бергениңерге. Дагы өнөрүңөр болсо бизге келип тургула. Айдан экөөбүз силерди ар дайым күтүп алабыз, Ооба. Анда эмесе, урматтуу достор, силерге белгилүү болгондой, биздин көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө сөзсүз түрдө Роза апанын жомогу бар. Айдана кезекти жомокко берели. Ооба, кеттик, көрүп келели. Саламатсыңарбы, менин кичинекей бөбөктөрүм. Анда эмесе бүгүн дагы жомогубузду баштайлы. Мен силерге бүгүн куу түлкү деген жомокту окуп берейин. Экранга жакын келип, тынч отуруп жомок угабыз. Илгери токойдо бир куу түлкү жашаган экен. Ал түлкү абдан алдамчы. Анан сак болгон үчүн аны болгон жаныбарлар куу түлкү деп атап коюшчу экен. Бир күнү куу түлкү абышка менен кемпирдин үйүнө келет да, бир корозун жеп кетет. Эртең менен турганда абышка корозун таппай калат. Тоок кананын жанын акырын караса, түлкүнүн изи калган болот. Бул түлкүгө ушуну менен 5 тоогун алдырганына ыза болгон абышка анын келе жатка турган жолуна
капкан салып, ал жерге bir kesim et koyup koyot. Bir kesim et koyup koyot eken. Түлкі кечке уктап жатат да, кечте кайра абышкандын үйүнө келе жатып, капканды көрүп калат да, аны айланып өтүп карышкырга келет. Карышкыр курсагы ачка жаткан болот. Түлкі карышкырга келип эле: "Ой, карышкыр дос, сага эмне болду?" дейт. Карышкыр капа болуп: "Түлкі дос, курсагым ачты. Бир нерсе тапсаң боло." Түлкі ушул эле сөздү уга албай турганын билип, дароо: "Карышкыр, сага мен абышкандын үйүнө бара жаткан жолго бир кесим эт таштап койгом. Аны эмдигиче жей элек белең. Бар тез барып, этти же. Болбосо башка бирөөлөр жеп коет" дейт. Карышкыр жаткан орунан ыргып туруп эле: "Түлкі дос, сага рахмат, мен жөнөдүм" деп, түлкі айткан жерге келсе, чын эле бир кесим эт жаткан болот. Эч нерсени байкабаган карышкыр этти алып жейм деп жакын келип, бир кесим этке жаңы гана оозу жеткенде буту капканга түшүп калат. Түлкүнүн бул жоругуна ыза болгон карышкыр капканга түшкөн бутун тиши менен кырчып тиштеп, капкандан бошонуп чыгат да түлкүнү издеп жөнөйт. Түлкү карышкырды алдаган соң токойдун чытырман жерине келип, жашынып жатып алган болот. Карышкыр түлкүнү издеп таппаган соң, абышкандын үйүнө бара турган жолдун жээгине жашынып жатып түлкүнү күтөт. Арадан 2 күн өткөн соң, түлкүнүн курсагы ачып, дагы абышкандын үйүнө келе жатканда, аңдып жаткан карышкырга кармалып калат. Түлкү карышкырды дагы бир жолу алдап, кутулуп кетүү үчүн жан үрөп, калпты айта баштаганда, бир жакта жашынып күтүп жаткан абышка мылтыгы менен түлкүнү атып жиберет. Түлкүгө ок тийип, карышкыр ал жерден качып кутулат. Ал эми коо түлкү каты жаракат алып, бир орундан жыла албай жатканда абышка келип түлкүнү мылтыктын кундагы менен башка бир чаап өлтүрүп, терисин тетири сыйрып, кемпирине ишик тиктирип берген экен. Ошентип куу түлкү өзүнүн алдамчылыгынын айынан колго түшүп, аягы мына ушинтип бүткөн экен. Мына балдар, адамдарды алдаса, сабакты жакшы окуп алса, алдамчылык менен аракет кылса, мына ушундай жаман жолдорго түшкөн балдар үчүн абдан бул алдамчылык аябай жаман. Ошон үчүн менин кичинекей бөбөктөрүм, эч качан ата энеңерди алдабагыла, жалган сүйлөбөгүлө. Силер жакшы окусаңар, бүт бардык нерсени үйрөнөсүңөр. Анда эмесе, балдарым, бүгүнкү жомогу менен бүттү. Эмки көрүшкөнчө сак саламат болгула. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Айдана, бүгүн өзгөчө эфир болду окшойт. Кандай дейсиң? Ооба, мага аябай жакты. Аябай жактыбы? Эмне себептен өзгөчө болду дейсиңерби, достор? Себеби дегенде, бизге келген Ак Бата би студиясы менен чогуу, самолет менен чогуу Стамбулга чейин учуп барып келдик окшойт. Эфирибиздин аягында сөзсүз түрдө биздин таланттуу өнөрлүү досторго кайрылып кетмекчибиз. Эгерде өнөрүңөрдү, талантыңарды эл журтка тартуулайбыз десеңер, анда Балапан шоу көрсөтүүсү жана Айдан экөөбүз ушул жерде сиздерди күтөбүз. Андыктан төмөнкү номерлерге кайрылгыла. Кайрадан эфирден жана ушул эле Балапан шоу көрсөтүүсүнөн көрүшкөнчө саламатта калгыла достор. Саламатта калгыла.